بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Асхария китебинин биринчи бөлүгүнүн акыркы 33 сабагы. Ушул сабак менен Асхария биринчи бөлүгүн бүтүп атабыз иншалла. Курсубуз бар, онлайн курстарыбыз. Жазылам десеңиздер, катталам десеңиздер, комментарийге WhatsApp номерлериңиздерди калтырып коюңуздар. Иншалла байланышабыз. Ушул жактан тапшырмаларды алып, онлайн тапшырмаларды алып, ушул жактан тапшырмаларыңызды окуп, даярданып, анан тапшырмаларыңыздарды кайра тапшырсаңыздар болот иншалла. Бисмилля. 33 сабак Хамзатул Васл темасы. Хамзатул Васл жана мурунку сабакта өткөндөй эле ал болуп келбеди беле, мисалы мына 32 сабакта. Әл тамгасы Камария Шамсия тамгаларында келген әлдин алифи ушул Хамзатул Васл деп аталынат. Хамзатул Васл эки сөздүн бири-бирине кошулуп окулушуна себеп болот дейт. Алиф тамгасынын үстүнө коюлган төмөнкү белги Хамзатул Васл деген Хамзатул Васл белгиси деп аталат. Мисалы эки сөздү бириктир дегенде фа, бул жерде мисалда көргөнүңүздөр эле, фа тамгасы өзүнчө сөз, удхули деген өзүнчө сөз. Бул жерде дом менен окулуп калат. Ошондо фадхули экөөнү кошкондо сразу сүкүнгө өтөбүз, алиф Хамзатул Васл окулбай калат. Фадхули, мисалы мындай. Фадхули. Биринчи көнүгү чогуу окуйбуз. Бисми, көрдүңүздөрбү? Хамзатул Васл окулбай калат. Ванхар, сразу сүкүнгө кетип калабыз. Сүкүн жана эгер таштит болсо таштитке. Ваттаqa, фасбир, фаттаби', фасджуд, фахджур, фарджи'и, вадриб, вашрабу, фамшу. Муну алиф сыяктуу эле бул да окулбай калат да. Ваттабау, фа'лам, фаттибау, вастагна, вальтаффати. Көрдүңүздөрбү? Жерде дагы Хамзатул Васл окулбайт. فقرأوا فارهبوني واستغفره فاعترفوا وامتازوا فاستبقوا واستعينوا واقتلوهم ربحكم. Ушул жерде Робби деген, Роббум деген да, Роббим деген. Робби өзүнчө сөз, ухкум деген өзүнчө сөз. Роббихкум дегенде экөөнү кошкондо ортодо Хамзатул Васл окулбай калат. Мисалы Роббихкум. Ушундай окулуп калат. Бул окулушу. Жазылышы эмес, жазылышы мындай, окулушу ушундай. Экинчи көнүгү чогуу окуйбуз. Маниттабаа ربغفر ثم ارجعي قيل ادخلي لكل امرئ أو اجهروا من ارتضى ثم اجعل له مبعث واذكر اسمه وذكر اسمه إليه مثنين للذين اتقوا وإذ استسقى وأن يعبدوني. Сөздүн башына келген алиф ламдагы хамза жөнүндө дейт. Алиф ламдагы хамза жөнүндө. Алиф лам жанагы Камария Шамсия тамгасында өткөндөй ошол жакта да али кошулган алиф лам. Алиф лам сөздүн башында келет дейт. Эгер ушул сөз сүйлөмдүн башында келсе, алифтин хамзасы окулат.
әл болуп окулуп калат да. Мисалы бул сурату дегенден башка бул сөз биринчи келе турган болсо әл-фил деп окулат. Әл-фил деп хамзатул васл окулат. Эгер сүйлөмдүн ортосунда келсе, алифтин хамзасы окулбайт дейт. Мисалы суратул деп лямга өтүп кетебиз, хамзатул васл окулбай калат. Суратул фил. Бирок өзүнүн мурунда келген сөздүн кошулуп окулушуна себеп болот. Эки сөздү бириктирип окууга себеп, окулушуна себеп болот иншалла. Суратал фил, суратил фил. Домма, фатха, касра менен кошулганда. Биринчи көнүгү чогуу окуйбуз. Бисмилла. Вал фатху. Көрүңүздарбы? Хамзатул васл окулбайт. Вал фатху, вал асри, вал камари, вал кур'ани, бил хакки, кал айхни, هو الأبتر حق القول من الجنة مع العسر علم اليقين يدع اليتيم ليلة القدر برب الفلق إن الإنسان قال الإنسان رب العالمين غير المغضوب زرتم المقابر لترون الجحيم طعام المسكين شر الوسواس حمالة الحطب ويمنعون الماعون بأصحاب الفيل كالفراش المبثوث وتكون الجبال زلزلت الأرض سورة التين. Бұл эми жана мурунку сабактарда өткөндөй темада камария, шамсия тамгаларында ушул шамсия тамгалары менен келгенде. Сурату тин. Бул жерде хамзатул васл эле эмес, лям дагы окулбай калат. Неге? Анткени хамзатул васл эки сөздү бириктирип окугандан себебинен окулбай калып атат. А лям болсо сүкүндүү болуп, андан алдыңкы тамга шамсия тамга болгондуктан шамсия тамгага киргизилип таштит болуп окулуп атат. Түшүндүңүздөр да? Сурату тин. Бул домма, фатха, касра менен окулганда да ушундай окулуп атат. Кийинки көнүгү чогуу окуйбуз. Бисмилла. Ваш-шамси вал-лайли вад-духа ван-нахари вас-самаи bis-sabri huwallazi anin-na'imi bi-rabbin-nasi malikin-nasi fis-suduri ilahin-nasi sudurin-nasi ra'aitan-nasa yawmiddini ar-rahmanir-rahim. Yani Bismillah sözünde. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratallezine ve beşşirillezine şerrin neffathati subhanellezi rabbus semavati yuqimunas salata والتين والزيتون رحلة الشتاء والصيف
Sabak büttü inşallah. İnşallah keyinki kitapta Asgariya kitabının ikinci bölümünden görüşkünce. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.